Урматтуу Facebook колдонуучулар, Бишкек шаарынын тургундары, жашоочулары, коноктору. Мына Ош базарында, Аларча суусунун боюнда контейнерлер турган базар бар. Мына ушул базарда жакын арада бир чоң жаңылык болуп өттү. Бул базарды тарыхын билгендер бир 20 жыл болуп калды го. Бир 20 жылдан ашты бул базардын иштеп атканына. Андан кийин жанында ушул эле дарыянын аркы бетинде базарлар бар болчу, деди ушундай жайма анан контейнер базарлар. Алар өрттөлүп, анан ордуна жаңы базар туруп калды. Ушул жерде ташмактуу жагдайлар болгондо биринчи ушул базардын тарыхынан баштайлы. Мына кандайча болуп ушул базар мэрияга өттү. Ушулай кызык болуп атат. Анан ага чейин бир тарыхын Кеңеш мырза айтып берсеңер. Биринчи өзүңөр тааныштырып. Мен атым Кеңеш, фамилиям Жумабаев. Бул 2019-жылы ошо 12 апрелде мунун мурунку ээси Бегалиев Болот деген бар да. Илгери Бегалиев Болот деген илгери Акаевдин партиясы менен коюп жүргөн. Андан кийин ушу Республика партиясына коюп жүрөт. Былтыр бир мандаттуу шайлоо округунан койду, Аламединден да койду. Бул кишинин карамагында ушу Берекет Грант, мына Ленинский администрациянын ушуна 9 этаж, Сетун заводу, Фрунзе заводунун 70%, Берекет Грант, Берекет ТРК, бүт базарларды ушу Аскар Акаевдин убагында ушу Майрам Акаевга тиешеси бар деп жүрүшөт. Ушу Бегалиев Болот деген жерлердин баарын алып алган. Андан кийин 2019-жылы апрелде баратаны жабышат Бегалиевтерге. Бул жердеги содагерлерден азыр частный жагы 43 соттук, 93 соттук муниципалитет жерди базарда иштеген содагерлердин баарын чыгарабыз. Бул жерге торговый центр салабыз деп. Мэриянын булардын договорунда 2010-жылы Иса Өмүркулов үйө болуп турганда кол коюп койгон, 20-жылга чейин берген бул жерди арендага. Мэриянын жери муниципалитет. Бирок өзү ушундай кылып кебетелерди келиштирип, Шанхай кылып, өрүнгөн тавар менен жаптырып, өзү ушундай условия түзүп алып, анан 1 жыл калганда чыккыла, кеткиле, мен торговый центр салам деп. Бирок мэриянын келишиминде 2 жылга чейин сен торговый центр сал, ушуну порядок кыл деген келишим бар эле. Ошол убакта содагерлер баардыгы өзүлөрүн кылып чыгып, бул эми Кыргызстанда биринчи эле болуп аткан болуш керек, өзүлөрүн кылып чыгып, ошол күндөн ушул күнгө чейин биз мэрияга талап коюп келебиз да. Ошол 19 жылга чейин ошо Бегалиевке булар аренда төлөп келген, бул жер канча төлөп келген? Мисалы, мына жерде мына канча тонналык контейнер, мисалы, мына бол жаныбызда турган мына стабильно 1 жылга 93 сотугуна 1 жылга 2 миллион сом төлөгөн. 1 жылга. Адаштырбаш керек да, 1 жылга стабильно. Бегалиев төлөгөн. Бегалиевке өкмөткө, мамлекетке 2 миллион. Ал эми содагерлерден айына 3,5 миллиондон төлөп чогултуп алып турган. Айына. Бул стабильно, бул 10 жыл, 20 жыл ошондой чогултуп келген деген сөз да. Биз ошо күндөн баштап ушул күнгө чейин талап койдук. Биз эмне үчүн өзүбүз содагерлер бир кишиге же бир байга көз каранды болбой, түз мэрияга төксөк болбойт депчи. Эмне үчүн биз түз эле мэрияга төксөк болбойт деген талабыбыз бүгүнкү күндө Кудай кааласа ишке ашты. Ушуга кантип жетиштиңер? Ушуна 19 жылдан бери 3 жыл кантип ушуну кармап турдуңар? 3 жыл өзүбүз Мисалы, мына жаныбызда турган базарды өрттөп жиберишти. Өрттөп анан базар пайда болду. Канча адам күйүп кетти. Ушуну кантип кармап калдыңар? Акырыныраак. Эме да 2019-тан бери биз бул жерде көрбөгөн күндү көп. Бозүй тиктик. 9 группа өзүбүз кайтардык. Элдер өзү кайтарды. Биз талабыбыз бир эле болчу да, ушу мэрияга өтөбүз, түз мэрияга түзөбүз. Акыры биз урушуп жүрүп, бул байлар менен урушуш, көпөстөр менен урушуш өтө кыйынга турат экен да. Андан бери 5 мэр кетти, 6 аким кетти, эч кимибиз кылгызы келбейт да. Акыры биз айлабыз кетип, акционердин обществосу түздүк. Ушу базардагылар. Азия Универсал 700 деген акционердин общество түзүп, ар бир ушу содагерлерге акция берип, базар ичиндегилери. Анан кийин мэрияга катышастык. Биз уже акционер болдук. Эми эч кимге бербейбиз.
Azırkı mərimiz, şu uçurdan faydalanıp aytıp keteyim. Azırkı mərimiz Emin Abdukadırov. Emin Abdukadirovga rahmat, потому что ал киши өзү ушул мамлекетке, бюджетке акча түшпөгөнүн көрүп туруп, 3,5 миллион түшпөй атса, булар түрмөй төгөбүз атса, булардан эмне күнөө деп туруп, Думи деген бар, департамент управления муниципального имущества. Думиге айтып, мына биз бүгүнкү күндө мына Думи менен договор түзүп, мына 1 жылга алдык. 2 августтан 2 август 23 жылга чейин. Алдыңар. 1 жылга түзүлүп тура. Эми мындай. Ушул жерде шарттар бар да. Биз эмне үчүн айтабыз, мамлекетке прямой түссүн деп. 139 сом 20 тыйын квадрат метри bir айга. 1 квадрат метри bir күнгө 4 сом 64 тыйын болот да. Ошондо мындай элге түшүнүктүү болуш үчүн бир контейнер канча төлөйт азыр айына? Мына азыр 5 квадрат метр чыкса 3,5-4 миңге жетип берет. 5 метр квадрат. 10 квадрат метрси 4 миң болот да. Биз 139 сом Ошондо 1 жылда 50 миң төлөйт экен да. Мындай неме айтканда 12 айда 4 миңден болгондо биз азыр 50 миң. Мэрияга түз мамлекеттик бюджетке 7 миллион 200 миң төгөбүз. 7 миллион 200 миң. 1 жыл. Мурун стабильный 2 миллион төгүп келген болсо, азыр 7 миллион 200 миң. Эми карап туруңуз, ошо 7 миллион 200 миңден сырткары бизде патент алышат ар бир содагер өзүнүн. Мамлекетке патент түшөт. Патент менен где-то 12-15 миллионго чейин жетип калат. Муногул турган крышалардын бардыгын биз өзүбүз 1 жылга милдеттеме алдык. Оңдойбуз деп. Оңдойбуз. Эми заман өзгөрүп атат, цивилизация келип атат. Эми ушинтип эле Шанхай болуп көрүнгөн коробканы тарды жамча төрбөйбүз да. Бүгүн биз цехке темир алып барып түшүрдүк. Баштайбыз. 2-3 күндөн кийин цехте аркаларды кылабыз, муниципальный рынок деп жазабыз. Муниципальный рыноктун бир жери жакшы болду. Мэрге ошон үчүн рахмат айтып атабыз. Ар бир жаран эчтекен ойлонбойт, 139 сом 20 тыйын мэрияга кетет. Квадрат метрине айына. 140 сом деп коелучу. 140 сом айына кетет квадрат метрине. Мэриянын бюджетин толуктай берет. Адан сырткары биз 2650 сом топтоп алып туруп, ошонун ичинде охранник, уборкабыз, суубуз, айлыктарыбыз бар, ошонун ичинде еще крышаны жабабыз. Ошондо биз 1 жылга ушул базардын ичин бир тартипке келтирип атабыз. Эми эмне себептен мына сиз азыр базарга келип калып жолугуп калганыңыз жакшы болду. Эмне себептен дегенде, биздин ичибизден дагы төлөгүзү келбегендер бар. Пендебиз да. Ушуну бөлүп жаргандар бар. Ушул базарда бир 5 аял бар. Анан Губайдуллин Махмуд деген бар. Ошол атайын провокация кылып, мэриянын бүгүнкү күндө бийликтин чыгарган договорлоруна каршы чыгып, акча төлөбөгүлө деп күнүгө ушу базардын группасына агитация кылып жүрөт. Базарга анда каяка төлөйт экен? Ушинтип эле курчанып незаконный жата беришибиз керек экен. Жок, түпкү максаты эмне болуп атат? Түпкү максаты ушул жерде алып курчанып жатыш керек, өзүн директор деп объявить этиш керек. Мен директор болом дейт да. Анан биз айтып атабыз, мэрияга түшүп атат прямой. Бул жагын оңдойбуз деп атабыз. Дагы эмне керек? Азыр мына канча жыл мурун мына жаныбыздагы базар өрттөп жиберген. Ошондой коркунучтар жокпу азыр? Эми байларга ишенич жок да. Коркунучтар дагы деле бар. Бирок биз кайтарабыз. Азыр частный жагы бар. Аны ушу Керимкулов менен Куловдун убагында дагы незаконный алып алган экен. Добровольный сотовый двухэтажка садик экен. Берки жагы шоколадный экен. Булар Керимкулов менен Куловдун убагында 5 срочныйга алган мамлекеттин жерине кызыл китеп чыгарып ашкан. Ал жөнүндө дагы биз жакында мэрия менен согласие түзүп туруп соттошобуз. Ал частный жагында. Ал эми бул жагын мэрияга өткөндөн кийин элдер тынчкандан кийин провокаторлор чыгып атат. Провокаторлор чыгып атканыбыз дегенибиз, ошол жана Губайдуллин деген киши 5 аялын алып барып алып мэрияга. Сырттан башка аялдарды алып барып алып, биз каршыбыз. Биз мындай деп мамлекеттин, бийликтин бүгүнкү жүргүзүп аткан саясатына каршы чыгып атышат да. Атайлап каршы чыккандар бар, жок эмес. Аман өзүбүз таксыр. Мына бул жакта жакшы сөз болуп атат. Мына базар элге өтүптү. Ушага бир доо берип коюңуз, мейли көрүнбөй туруп доо берип коюңуз. Сизди базар мечиттен баарыбыз көрүп жүрөбүз. Ушу жерде эл кызмат кылып атыптыр, тартылбайсыңар. Amin. Ya Valin, ya Ahir, ya Zülcelal ve İkram. Allah'ım her bir pandanın imanın toluk kıl. Allah'ım her bir pandanın aksın
eç kimge yedirбестен adaldan rızkı tap, berekeli adal yaşaуда жашаштыкты ар bir ümmetke, ар bir insanга nasip kıl. Özüңdü sүйüp, özüңden korkup, özüңün jamalını aşıgıp, paygambarımды sүйüp, özüңdü razı kılıp yaşa ötüştükті nasip kıl ya Allah. Bardık pandanın, bardık ümmetin, mamundardın bardığın tileklerini kabul kıl. Allah'ım rahmet. Amin, Allahu Ekber. Amin. Ha, Vetişli imamın duasını da alıp kaldık. Rahmet, Allah razı olsun. Ha, söyleşiyoruz ha. Мындайда биздин максат эмне? Бир байдын колуна түшүп, же бир адамга кызмат кылбай түз мындай боло элек да. Түз мэрияга түшсүн деген максатсыз ишке ашып отурат. Биринчиден. Бул биз муну менен мындай саясатты Кыргызстан боюнча жайылтсак болот. Бир эле биздин базардарыбыз. Анткени Мына гектар базарлар бар да. гектарлаган базарлар бар бүгүнкү күндөчү. Карасаң эле бирөө ээси жер мамлекеттики үстүнө контейнер коюп койгон. Контейнерди жылда эле мынчадан төлөш керек, тигинчеден төлөшкө деп контейнерди сатып, акчаларын алып эле өзүлөрү жыргап атышкан. Бизде андай болбойт. Азыр сатылгандан да акча алынбайт. Түз эле мэрияга ошо жана 140 сом дегенибиз 130 сом 20 теңге түшөт. Мындан кийин кудай каласа. И базар ушул бойдон калат. Ал эми иретке келтирип алыш ал өзүбүздөн. Жанагы 2650 сомдун ичинен өзүбүз иретке келтирип. Эми моундай болуп жата бериш өзүбүзгө деле уят да. Ошону түшүнбөгөн адамдар чыгып атат да. Бүгүнкү күндө башка жактын адамдарын алып барып, мэриянын астына биз властька каршы чыгабыз, биз мынтебиз деген адамдар пайда болду. Бирок ал утурумдук, биз аны деле жөнгө салабыз. Дагы бир жолу айтам, ушуну түшүнүп, ушундай положенияга алып келип, муниципальный рынок болуп калсын деген мэрге рахмат, думинин начальниктерине рахмат. Бирок ушул муниципальный рынок менен биз өрнөк болушубуз керек. Ремонттошубуз керек. Өзүбүз эки жагыбызды жыйыштырышыбыз керек. Бул эми мэрия биз жоопкерчилик, мэрияга өткөндөн кийин мэриянын жүзү болуп калат да. Биз эми муну тез арада оңдошубуз керек. Ошо элдер дагы барбы бул жерде? Бар. Айтып бере турган кимдер бар? Канча жылдан бери ушул жерде соода кыласыңар? 17 жылдан бери жагы эле. Анан кийин ушул Кеңеш байке менен Бекболотко чоң рахмат. Ушинтип элдин немесин аткарып, базардын муниципальный главасы деле кылып беришти. Алардын немеси эмгеги аябай зор. Баарына рахмат. Анан кийин мэрияга өзгөчө рахмат. Ушу биздин немебизди чогуу карап, эл жакка чечип бергени. Эми бул жагы бүт условияларды буюрса эметип жасап баштайбыз. Крышаны обустраивать этип рынокты, чтобы бүт эметкенде уялбай турган бул центр города болот да как-никак, чтобы жакшы болгудай. Ошуна бир аз тоскоолдук болсо батыраак болот баары. Анан мэрияга рахмат, биздин Кеңеш байке Бекболотко өзгөчө рахмат. Сиз 17 жылдан бери ушул базарда отурат экенсиз. Мурун канча төлөчү элеңиз 19 жылга чейин кожоюндарга, примерно? Азыркыдан бир аз көбүрөөк болчу, азыр азыраак. Анан кийин азыр элдер эми айтып атпайбы, көбүрөөк болуп атат деп. Бирок ошол акчаны түшүнүш керек да, ошол биздин эле эмеге кетет, обустройство рынкага кетет. Ал деген ошол акчага крышаны жасалат. Эми кайсы акча, мисалы үчүн государство жасап бербейт да, аны өзүбүздүн акчабызды өзүбүз жасашыбыз керек. Анан ошонун баары бүт жерге, түз жерге эле кетет деп ойлойм. Мисалы үчүн булар да урдайт, башка болот деп элдер айтып атат. Мен андайга жол бербейм. Баары эле жакшы эле, булардыкы честный эле иштеп жүрүшөт. Буларды билесиңер канча жылдан бери? Ооба. Көп жылдан бери эле эл менен чогуу жүрүшөт, элге жардам беришип жүрүшөт. Мен жаман жагын булардан көрө элекмин. Мен бер жакка да тартпайм, бияка да тартпайм, просто ортодон болгон нерсени айтып атам. Кеңеш мырза, бул ушу үстү жабылгандан кийин, обустройство болгондон кийин жанагы сумма өзгөрөбү, азаябы же кандай? Бизде азыр жана 2654 байлы мал деген мындай да, биз эскизный проектибиз боюнча азыркызы бул эми где-то 200 000 долларга жакын да. Эми базардын баары эле жаркырап эле сонун болуп усвоить этип эмне жылы бүтүп алсак, конечно өзгөрөт. Обязательно өзгөрөт. Бирок мамлекеттин жана акчасын железно беребиз. Ал өзүбүздүн ичиндегини чогулуш менен чечип алабыз. Может көптөзө азайтабыз, астызы көйтөбүз. Ал акционерлер болгондон кийин чогулуш менен чечиле берет. Мамлекетке канча төктүңөр? Мамлекетке бүгүнкү күндө биз азыр 2,5 миллион төктүк. 2,5 миллион ошо счетуна которуп койдук. Кана? Мына квитанциясы бар. Мамлекет эсебине. 2,5 миллион сом. Мына азыр мамлекет акча издеп атпайбы? Анан значит мына. Мына 2,5 миллионду турат мына. 2,5 миллион мэрияга төгүпсүңөр, Мэрияга төктүк. Мэриянын бюджетине түз төктүк. Эми мэриянын колунда источник көп экен да. Акча налог салыктардан сырткары дагы источниктер көп экен деген издесе туурабы? Ооба.
Биздин турган жерибизде мурун стабильно жылына 2 миллион алып келген болсо, азыр жерин эле 7 миллион 200 миллион алып атабы. Бир Адан жылда. сырткары ар бир соодагер патент алып атабы. 2 миллион эсептеп коюңузчу патент, грубо круглять эткенде 2 миллион. Неде бир 400 частный жагында 400 киши болсо 2 миллион эсептеп коюң, канча налог салык түшөт. Аяктан түшүп атабы. Анан бул бир жерде биз мусорго төлөп атпайлыбы? Айлык берип атпайлыбы охранниктерге, мусорго? Сууга төлөп атабыз, тазалыкка төлөп атабыз. Ушунун баары кайра эле келип эле мэрияда иштеген кишилердин бюджетине кетет да. Канча адам иштеп атат ушул жерде, канча адам иш менен камсыз болуп? Азыр муниципалитет жагында 404 контейнер бар. Ошонун ар биринде бирден деп эсептегенде 400 киши. Экиден Бар, отурат. 3төн бар, эми ошо менен 250-300 киши бар да железно. 300 киши өздөрүнүн соода жайларын сактап калышты бүгүнкү күндө. И ушу менен биз муниципальный рынок деген атыбызды жазабыз. Муниципальный рынокты да ушу башка жерде ушундай колдонсо болот да. Мына Бишкекте мындан сырткары Дордой, Аберон, Орто Сай, Аламөдүн деген толтура базарлар бар да. Аларда ушундай эле баягы мэриянын жерин алып туруп анан арендага берип салышкан да, ушундай. Ооба. Мына алыс барбай эле Кыялда болсак, Кыялда эле Госкомиствага, Кыялдын зданиясы турган жери эле. Кыялдын. Ошонун ар жагындагысын Камчыбек Жолдошбаевга сатып беришкен Кыялдын жерин. Мамлекеттин Жолдошбаев канча жерди алып алган? Камчыбек Жолдошбаев бир 30 сотуктан көп жерди алып алып туруп өзүнө 4 этаж, 5 этаж здание салып албады. Ал эле мамлекеттин жери болчу. Мамлекеттин жери ал. Мына Берекет Грант турган Берекет Грант алтын саткан магазинде Кыялдын жери болчу. Аны да алып туруп кайра салып алышпады. Ушундай жерлерди ушу Болот Бегалиевге окшогондор булар Акаевдин оңунда аябай көп пайдаланып калышкан да. Ушундай жер, мына бул жерди да коварный путем ушинтип алам деген. Өрттөйм деген да. Өрттөйм деген, кеткиле деген биз ага жол бербейбиз. Мындан кийин. Азыр айттым го, ушу мэр, ушу келген мэрдин эле бойласы менен бул муниципальный болуп калдык. Болбосо акчанын күчү менен мурун кеткен 5 мэрде кыла албаган. 6 аким кетти кыла албаган. Бул кылды. Ага рахмат. Бирок эми ушуну биз достойно дальше алып кетишибиз керек да. Жакшыртып Аламедин айтып аткан Орто Сай, Кыял беркөт азырда конкурс болуп атат. Бүт эле ушинтип муниципальный кылып иштетсе болот. Бир жерди Бир ушул бир уч байлар иштеп калыптыр да ушу мэриянын жерлери. Ооба, мага деле азыр эмне? Берсинчи 4-5 гектар жер. Үстүнө контейнер коюп, мен деле аны тигден бар аренда алып койсоң ойло да, мамлекет жерин 2 миллион төлөп коюп жата берем да мен деле, бай. Жок, биз ошол системаны бузалы деп атабыз. Эми бул системага кириш пока кыйын болуп атат. Арабыздан өзүбүздөн ички жыландар, ири жыландар чыгып атат. Бирок биз добьемся ошого муниципалитет болуп до конца калганга. Куда каласа биз кече мэрия менен сүйлөштүк. Даже бул жерге биз эртең 3-4 күндөн жашыл ките алабыз. Анан дагы бир маселе бар да, ошо мэрия Бишкек шаардык кеңешке өңчөй олигархтар, строй компаниялардын балдары, строй компания, курулуш компанияларынын ээлери, байлар кирип алды да, кайра ошо көр кеңештен кайра ызы-чуу кылышып, кайра интрига кылып бузушпайбы? Мен көр кеңеште кимдер отурганын билбейм го. Депутаттардын баары ошондой эл айтып атат. Жок, билебиз да кимдер өткөнүн. Билебиз баарыбыз эле кимдер өткөнүн. Бирок биз ага жол бербейбиз. Биз ушунча мээнет кылып муниципальный өткөзүп алгандан кийин андайларга жол бербейбиз. Биз көр кеңеши болобу, башка кеңеши болобу барып өзүбүз выступать эткенге, доказать эткенге даярбыз. Анткени биздин колубузда бүгүнкү күндө акционердик коом болуп ушул жерде иштеп аткан кишилердин тагдыры биздин колубузда. Биз алар үчүн эми акционердик коом биз азыр мэриянын башка жеринде болуп турган конкурстерине катышып, башка жерлерге да ушундай жайылтууга бел байлаганбыз. Биз муну муниципальный рынок кылып калдыкпы, эми эч кимге бербейбиз. Бир эле максатыбыз Оңдош керек. Оңдош керек да, эртерээк оңдош керек. Эми аны эл чогуу түшүнсө, оңдосок болот. Байке да сүйлөйбү? Салам алейкум. Саламатсыз. Биз ушу өзүбүз акционерный коом болуп түзүлүп алып сүйүнүп атабыз. Мэрияга рахмат айтабыз. Канча жылдан бери ушу базарда отурасыз? Биз базар ачылгандан бери 25-26 жыл болуп калды. Мурда мындай акционерный общество эмес, частный болчубуз, эми акционерный общество болуп өзүбүзчө бөлүнүп алдык деп сүйүнүп атабыз. Ушу сүйүнүүчүбүз быйылча 1 жылга деп атат. Азыр жашыл китеп алып алсак, анан узак мөөнөткө алган атабыз. Ошол узак мөөнөткө алганга жараша биз баалар кээ бири нааразы болуп атат. Биз бирок баалар туура эле реконструкцияларга, мына жолдорубузду оңдогонго, үстүлөрүбүздү жаап, заманбап базар курганга аракет кылып атабыз. Ошого Эми бул жерде ушу элге түшүндүрүшүңүздөр керек экен да, бул азыр силердин менчик болуп калбадыбы? Акционер болуп калдыңар. Мурун бирөөнүн менчиги болчу да. Туура, ошого
азыр каалаган күнү ал договорду бузуп кааласа силерди коолап чыкчу базардан, туурабы? Мына жаныбызда базар ошондой эле болбодубу? Акыркы убакта Чыкпай коюшту эле мына базардагылар, өрттөп жиберишти акыры. бизде да 2 жыл мурда ушундай болгон. Бошоткула ордуңарды, жаңы анда неме курабыз, проект түзөбүз деп бошоткула дегенден биз болбой калып калганбыз. Өзүбүздүн жер, өзүбүз реконструкциялайбыз деп өзүбүз калып жакшы мэриялар, мурунку мэриялар бизге уруксат бербей жатып, мына азыркы мэрия уруксат берип, өзүбүз акционердик коом болуп, өзүбүз үстүлөнү реконструкциялаганга аракет кылып атабыз. Эми арабыздан бир-эки местасы жок кишилер, өзүнүн контейнери жок кишилер нааразы болуп чыгып атышат. Алар туура эмес алардыкы. Эгер алар месталары болгондо, алар ушундай нааразылык болбой, бизге окшоп эле макул болуп эле иштеше бермек. Эми ынтымакташып чечесиңер го дейм. Буюрса, мына аз күн калды, реконструкциялар башталып, мына немелерди 2,5 миллион төктүк деп атабыз. Профсоюз түзүп, баардыгын контролдоп, жакшы иштей берсек, баардыгы макулга бир немеге чечим келишип, ийге келишип калабыз деп. Анан дагы бир соодалар боюнча да соода кандай болуп атат, наоборот? Эл келип атабы ошол боюнча да? Соода кандай болуп атат? Соода жакшы эле болуп атабы? Коронавирустан кийин начар. Жок, негизи ушу базарга эл келип атабы? Жакшы эле. Буюрса келет. Наоборот кандай? Бул деген эми биздин базар деген оптовый базарга кирет. Оптовый базарда негизи көбүн эсе баягы социалдык жактан муктаж кишилер, майнасы аз болобу, пенсия сыяктуу эмелер жетпегендерге аябай ыңгайлуу базарда негизи биздин базарчы. Баасы арзан. Арзан. Эч качан мынтип мисалы кээ бир жерлерде ар түрдүү кошуп сатат да базарларда. А бул биздин базар андай көп кошо албайт. Баягы Базар баасы бар да. Базардын баасынан ылый дайыма. Төмөн баада сатылат. Анткени антпесе баягы оптовый атыбыз деле аташ деле кыйын болуп калат. Анын үстүнө ошол социалдык муктаж адамдарга дагы мындай туура эмес болуп калат да. Анан мына Фрунзе глобус ачылып, аябай кенен жайылып атат. Дагы бир сүйүндөр ачылып атат, мега сити бар дегендей. Ошолордун ачылышы силердин соодаңарга мындай таасир тийип атыптыр да? Азайып калды, таасир тиет. Бирок келген эл бар, Бул эми кандай баягы бул чет өлкөдөн алган эме да, бул үлгү болуш керек. Бул чоң баягы ирилештирүү деп коет болчу, соода жайларын ирилештирүү. Соода жайларын ирилештиргенде бир эле киши жыргалын көрөт. Ооба. Бир эле киши. А бизде Кыргызстанда баягы жумушчу күчү, анан кийин башка жактарды таба албайт, жумуш орундарды таба албай атышат. Ооба. А бирок ошондой ирилештирген соода комплекстери, соодалар. Бул жөнөкөй жарандар үчүн баягы майдалап өзүнүн оокатын араң таап аткан майда эме ишкерлер үчүн бул аябай зыян нерсе ирилештирген. Эми сатып алуучулар үчүн ыңгайлуу болушу мүмкүн. Ыңгайлуу сатып алуучулар үчүн, ошол микрорайондордун, шаар жашоочулар үчүн ыңгайлуу, бирок капитал кайра бир эле адамга иштеп калат. Капитал бир адамга иштейт. Биз баягы тартипке салабыз, анан таза болсун, дагы башка себептер менен ошо ирилештирип атпайбы, ошолорго укукту берип, баягы анча-мынча баягы экинчи көчөлөрдөгү, баягы вторичный көчөлөрдөгү павильондорду да калып салды. Анан кийин бизге окшогондорго да кээде бут тосуп коюшат. Баягынтишипчи, баягы разрешительный немелерди бербейчи. Ошол кишилерге жумушчу орун табыш үчүн ушундай шарт түзүш керек. Муниципалдык базарлар керек. Анан муниципалдык базарлар сөзсүз керек. Анан бул ар кандай иште налог төлөнүп атат. Бул расмий иш болуп калды да силердики. Неме эмес, подпольный иш эмес. Уже патент алып атасыңар. Бул жана мамлекетке да пайданан ар кандай иш ачканда документацияга чуркаш керек, ага чуркаш керек. Аны бардыгын булар жасап атат, уюштурган балдар. Силер бир эле адам барада. Урматтуу шаардыктар, Кудай буйрса. Бизде Кудай буйрса, эми биз шаарга толук менен өттүк. Муниципалдык базар болуп чечилди. Кудай буйрса биз мэрге, мэриянын бардык кызматчыларына чоң рахмат айтабыз. Анткени биздин маселебизди чечип берди, эл үчүн да бул. Эл үчүн эмес, биз бир көпөскө иштебейбиз. Биз муниципалдык чөнтөк үчүн мэриянын казынасы үчүн иштейбиз, Кудай буйрса.
ошол биздин төккөн квадраттарга төккөн, ар бир контейнер квадраттарына төккөн акчабыз туура эле мэрияга түшөт. Кудай. Мэриядан кайра эле ушу элдин муктаждыгына иштейт да, туура? Эми мэрия Кудай болсо өздөрү эметет да. Кандай айлыкка төлөйт, пенсияга төлөйт, же башка чыгымдары бар. Ооба. Чоң рахмат. Сиз аябай жакшы Азыр мэриянын бюджети боюнча айтып кетпедиби? Ооба. Мен бир нерсени угуп таң калдым да. Мэриянын бюджети республика боюнча түшкөн бюджети мэрияныкы 11% мэрияда калат экен. 11%. Калган 89% республиканский бюджетке кетет. Ооба. Эми Бишкек шаарынын Бишкек бүт республиканы багып атат да. Те Атбашыдан баштап Лейлекке чейин. Бишкек шаарынын Мэрия багып атат да, Бишкек Ооба. багып атат. Бишкек шаарынын азыр мугалимдердин айлыгы дагы мэриянын эсебинен экен. Жана 11% ичинен. Ооба. Анан биз жол кылып бер, канал кылып бер, мэр минт атат, мэр тигинт атат дейбиз. 11% менен кантишет? Ушуну жогорку кеңешке тез арада айтып туруп, бюджетти кайтабы 27ге, мурун 27де бир иштешкен экен, 27-23кө көтөрбөсө болбойт. Ушундо получается биздин азыр төгүп аткан 7 миллион үстүндө эле 10% калат да мэрия. Ооба. 7 миллион үстүндө 700 миллион калган бүт кетет экен. Кайра республикага кетет да. Республикага кетет. Ошон үчүн мэрияда булактар көп. Бирок мэриянын иштеп кетишине, шаардын, столицабыздын иштеп кетишине ал бюджеттин жанагы 11% көбөйтпөсө болбойт. Ал эми мына базар боюнча биз өзүбүз күчүбүз менен Кудай кааласа шаардык мэриянын муниципальный базар деген атын жер каратпай биз жакын арада баштайбыз. И жакшы бир эл кире турган бир жакшы базарга айлантабыз да. Рахмат. Чоң рахмат, кеңеш мырза. Ишиңиздерге рахмат. Аябай көп запкы тарттыңар. Боз үй тигип алып жерде жаттыңар. Анын баары тарых болуп калды. Туура? Үстүңөргө бензин куюп өрттөн өлөбүз дедиңер, киши алып калдыңар. Биз эми ошол Бул эми чоң тарых болуп калды да. Аракеттерди кылдык. Главный биздин сүйүнгөнүбүз ушу мэрияга өткөн жакшы болду да. Бул эми бул үлгү болуш керек. Башка базарларга да үлгү болуш керек да. Ооба. Башка базарда алса болот экен деген ниетте жашашыбыз керек. Ооба. Акча мамлекетке түшөт, түшсө болот экен деген ниетте жашашыбыз керек. Чоң рахмат. Мына эми азыр олигархтар аракеттерди башташат. Ошолордун аракеттерине, ошолордун провокацияларына, ошолордун шантаж иштерине даяр туруңуздар. Мамлекетте мыйзам иштеп турса биз баарына даярбыз. Аларга туруштук бере алабыз. Берип келгенди бере алабыз.